Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 27. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Es-salavatul khamsu vel cum'atu ila'l cum'a ve Ramazanu ila Ramazan mukeffiratun ma beynehunne iza ijtenebel kebair." Ravahu Muslim. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınat. Çındığında Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: 5 vak namaz, jana cumadan cumaga çeyin, jana Ramazandan Ramazanga çeyin, alar biri-birinin arasındağı күнөөлөргө keffarat bolat, eger çoң күнөөлөрдөн alыс bolgan bolsa. İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Hadiske düşündürme. İnsan alsız bolup jaratılgan, oşon üçün katalaşat, күнөө kılat, jana şaytan jana nafsi kaloo üstün bolup alat. Ulu Allah Taala pendesini rayım kılıp, eger çoң күнөөлөрдөн alыс боло турган болсо, кичине күнөөлөрү өчүрүлөт экен, hadiste айтылган амалдар себеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай 5 вак намаз, bir namazdan bir namazga çeyinki, cumadan cumага çeyinki, bir Ramazandan kийинки Ramazanga çeyinki aralıktagı күнөөлөр keçirilet eken, eger çoң күнөөлөрдөн alыс bolso. Alemi çoң күнөөлөргө pende özünчө tooba kılыбыз керек. Çoң күнөөдө tooba şart kılınat. Çoң күнөөлөрдөн maksat Kur'an sünnötte je icmaga көрө, je oşol күнөөнү жасоочунун азабы же акыбети каттуу азап менен коркутулган, эскертилген, же каттуу кайтарылган, же аны жасаган адам каргышталган күнөө иш çoң күнөө болуп саналат. Азыр айтылган хадисте Аллах Тааланын райымдуу зат экенин, пендесин көп ажыр сооптор менен сыйлаган зат экенин билсек болот. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайдасы, бұл хадис тууралуу алымдардын эки түрдүү пикири бар. Кээ бир алымдар болсо, эгер çoң күнөөлөрдөн алыстабаса пенде, хадисте айтылган амалдар кичине күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болбойт деп айтышат. Кээ бир алымдар башка бир далилдерди кошуп кубаттап, эгер çoң күнөө кыла турган болсо да, ушул хадисте айтылган ибадаттарды кылып жүрсө, кичине күнөөлөрү кечирилет деп айтышат. Эмне болсо да талаштуу маселе алымдар ортосунда момун мусулман çoң күнөөлөрдөн алыстабыз керек. Анткени çoң күнөөгө мисалы жума намазын окубай коюу, таразадан уруп калуу, зына кылуу, арак ичүү, жалгандан жала жабуу, гыйбат кылуу, ушуга окшогон амалдар кирет. Мына ушуга окшогон күнөө иштер кирет. Мына ушундай çoң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо, пенде мына ушундай çoң күнөөлөрдөн алыс болгон пенде үчүн окуган намазы жана орозосу кичине күнөөлөрдү өчүрүп жиберет экен. Экинчи пайдасы, салих жакшы амалдар кичине күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Үчүнчү хадистин пайдасы, күнөөлөр үчкө бөлүнөт. Биринчиси, тооба ага парз болот. Мына ошол күнөөгө тооба парз болот. Мында эч бир талаш жок алымдар ортосунда. Мисалы, бир адам муртат болуп динден чыгып кетти. Бул адам тооба менен динге кайтса, тооба менен динге кайтуусу шарт кылынат. Экинчиси, анын салих амалдары, жакшы иштери жууп жибере турган, өчүрүп жибере турган иштери, жакшы иштери жууп жибере турган, өчүрүп жибере турган кичине күнөөлөр. Үчүнчүсү, тооба лазым боло турган күнөөлөр. Алымдар тообаны шарт кылышат. Инсан çoң күнөө жасап койсо, анын кечирилүүсү үчүн тооба шарт деп айтышат. Мисалы, бир адам арак ичсе, же гыйбат кылды, зына кылды, Аллах өзү сактасын, тооба кылуусу керек. Жыйынтыктап айта турган болсок, çoң күнөөлөр кечирилүүсү үчүн тооба лазым. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайyi'атикум ва нудхилкум мудхалан карима." Эгер тыюу салынган çoң күнөөлөрдөн сактансаңар, жана парз ибадаттарды үзбөй жасап жүрсөңөр, биз силердин бардык күнөөңөрдү өчүрөбүз жана улук орунга бейишке киргизебиз. Çoң күнөөлөрдөн сактануу парз ибадаттарды аткаруу менен гана болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну төмөндөгүчө түшүндүргөн. Кимде ким çoң күнөөлөрдөн сактанып жүргөн болсо, анын 5 вак намазы, окуган жума намаздары жана туткан орозолору ошол ибадаттардын аралыгында жасаган күнөөлөрүн өчүрүп турат. Жыйынтыктап айтсак, бутун тирегендей çoң күнөөлөрдү жасап турган болсо пенде, кичине күнөөлөрү да кечирилбей калат деп айтышат алымдар. Çoң күнөөлөрдөн сактанган болсо гана кичине күнөөлөрү кечирилет. Çoң күнөөгө бутун тиреп туруп алган адамга
Бұл амалдары хадисте айтылған амалдар каффарат болбойт. Каффарат қылбайт. Мындайша айтканда күнөөлөрүн өчүрбөйт. Чоң күнөөлөргө тооба кылынып жүрүлө турган болсо, мына ушул хадисте жогоруда айтылган амалдар себеп кичине күнөөлөрү кечирилип турат экен. Кичине күнөөлөрдүн кетүүсүнө себеп болот. Ал эми чоң күнөөлөргө болсо өзүнчө тооба лазым болот. Чоң күнөөсүнө тооба кылган адамдын кичине күнөөсү кечирилип турат. Болбосо бул жакшылыкка жете албайт. Аллаху а'лам.